Эмнеге Украина мыстабой деп рамка тагып алып жатасыңар, өлө албай жатып өлөң айтат дечү эле казак өзбек элдери тынч гана билмексен болуп отурат. Ар кимдин саясатына серепчи ары жоктур, баягы эле биз. Эл чындыкты билсин. Орус аскерлерине Украинага басып кирүүгө буйрук берилгени айтылды. Америкалык СВС телеканалынын атын атагысы келбеген америкалык атка минерге таянып, Орусиянын аскер командачылары Украинага басып кирүүгө буйрук алганын ырастады. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышты. Бизде орус аскерлерине Украинага басып кирүүгө буйрук берилгени тууралуу чалгын маалыматтар бар деп айтылат телеканалдын маалыматында. Мындан тышкары жерлерде командирлерге согуш талаасынын өз секторлоруна конкреттүү маневрларды иштеп чыгуу милдети жүктөлгөнү айтылды. Ал арада Орусиянын коргоо министрлигиндеги жакын булак РИА Новости басылмасына СВС телеканалынын маалыматынан келеси олук деп атады. Бул сенсациянын авторлору президент Джо Байден өздөрүнүн фантазиялары менен келеси абалга келтиришти. Байден өткөн жуманын башында орус аскерлери Украинага 16 февраль күнү басып киришет деп билдирген. Аны Американын чалгындоо кызматы дагы тастыктап, баары даяр экенин билдирген. Америкалык чалгын кызматтары баскынчылык башталган 16 февралдан дээрлик бир жума өткөндөн кийин орус командирлери өз иш-аракеттерин планда баштаган имиш деген коргоо министрлигиндеги булак. Анын айтымында Орусиянын куралдуу күчтөрүндө баары таптакыр башкача уюштурулган, ошондуктан америкалык маалымат каражаттарынын бул келеси олдугу эч нерсеге алып келбейт деп жыйынтыктаган өздүк булактар. Bulak.super.kg. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров мугалимдердин айлыгын окуучулардын санына жараша төлөөлүү деп жатабыз. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 18 февралда Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектептин салтанаттуу ачылышына катышып жатып билдирди. Билим берүү мекемелериндеги мугалимдердин эмгек акысын төлөө системасы толугу менен кайра каралат. Мугалимдердин айлык акысы окуучулардын санына жараша төлөнүүчү ваучердик системаны да киргизели деп жатабыз. Учурда так эсептөөлөр жүрүп жатат. Көптөгөн мугалимдер убактысынын көбүн окутууга эмес, отчет жазууга жумшаганына нааразы болуп келген, мындайга жол берилбеши керек, деди Акылбек Жапаров. Орок айылындагы мектепте 1000ден ашуун бала билим алгандыктан окуу 5 сменада жүргүзүлүп келген. Мектептин жаңы имараты 2 кабаттан туруп 500 окуучуга ылайыкталган. Мындан ары балдар 2 сменде окутулат. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Министрдин крышасы жылып калыптыр. Кез-кезде эле дөөдөрөп оюна келгенде сүйлөп коет экен. Айлык алабыз дешип 100 баланы бир класска камап алышат экен деп эптегендер. Окуучунун санына карап да айлык төлөйбү? Калкынын саны аз, кичинекей кыштактар бар. Аердеги мугалим кайдан бала тапсын? Министрлер кабинетин кантип башкарып олтурат? Өзүнө окшогон жарты баштарды жыйнап алып, иш кылып жатам деп жүрөт да, бул адам эч качан жыргатып өкмөттү башкара албайт, дейт Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Темирлан Султанбеков ай азамат деп койсо адыраңдап алдыңкы кээги асманды, үстүн кээги жерди шыпырып жаткан жокпу? Посторун окусам акылдуу сөздөр менен жазылган жомок жөн эле. Алмазбек Атамбаев болсо кыргыздын кудайы. Бир келген сыйкырчы имиш экен, сыйкырчысы ошо да 6 жылда кыргызды итке мингизип, аны саз келгенсип, мойнуна каргыз салып, анын жүүн ак падышага карматып койду. Мейли укмуш имиш. Анда 1 мүнөттө алынып белгисиз жок болгон 5 миллиард карызчы 67%дан 27%га түшүп итпекер берилген кумтөрчү. Россия Федерациясына эч ак сатылган жер үй алты кеничи. $1 баланып Россия Федерациясына өткөн кыргыз газчы, бир айылды басып калган дачасы учактагы айфондорчу, тонолгон музей, $700 кычкач менен жарылган тестчи, 2010 жылдагы тонолгон ячейкаларчы. Алар азыр эстеп турганым гана. Атамбаев укмуш реформатор болгон имиш. Атамбаев бүт Бакиевди каржылап түзүп кеткен проекттерин гана бүтүрүп лентасын кескен. Алар магистрал, модернизация ТЭЦ, Бишкек балыкчы жолу жана башка бүткөн иштер. Ошолорду дагы жөн бүтүрбөй, өнүп жеп, жонуп жеп араң бүтүрдү. Өз башы менен иштеп чыккан бир проектиси жок. 2 күндөн бери борсулдайт да Темирлан, жана чыгып кетпей чыдап турсун. Чала бучук түшүнүгү менен элди дүрбөтпөй. Кенен так талпак түшүндүрмө менен маалыматты бийлик өзү берет экен. Жаш баланын оозун көптүрүп сүйлөп койгон, жалганына ишенип алып, эл ортону 50 орто жаштагы жагайлар кокуйлабасаңар. Assalamu alaikum, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Алмазбек Атамбаевди герой кылып алсаңыздар, анда иштин бүткөнү экен. Төмөндө Атамбаев лента кескен проекттер Бакиевдин проекттери экендигине далил, ссылка жана Бакиевдин май 2010 жылдары келишимдерге кол коюлуп мына ишке ашам деп бирок ишке ашпай калган эри проекттеринин сүрөттөрү. Эскертүү: Бакиевди мактап, аны жактаган жерим жок, болгону чындыгы ушундай. Бирөөнүн жасап кеткен ишини ооз көптүргөндө токтотуу керек. Тем более ошону да толук кандуу ишке ашырбай чампалап салгандан кийин. Чампалаган ошо да жаңыланды деген тест жарылып, ит акмагы чыкпады беле. Тарых музейинин тоногону да анык, андагы баалуу буюмдар кайда? Алаз келгенсип сыртындагы чапталган мрамор таштар кайда? Темирлан Чунак акылы жеткен ишке аралашып күбүлдөсө болот эле деп Бактуулуу Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Эл чындыкты билсин.
Академик Сабырбек Жумабековдун диплому текшерилүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясындагы 2021 жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча бөлүм башчы Алымкадыр Бейшеналиев бир гана диплом эмес, медициналык мекемелердин жетекчилеринин диссертацияларда текшериле турганын билдирди. Анын айтымында Сабырбек Жумабековдун докторлук диссертациясын таба албай жатышат. Саламаттык сактоо министрлигинин башчысы белгилегендей, санариптештирүүнүн алкагында бардык дипломдор, диссертациялар жана илимий иштер текшерилет. Кечээ мага бардык отчетторду алып келишти. Алар Сабырбек Жумабековдун докторлук диссертациясын таппай жатышканын билдиришүүдө. Бул жерде дагы мени баштады дешет. Кээ бир дарыгерлердин дипломунун кандай жактагынын таппай жатабыз. Муну текшерген органдар бар. Барын ошол жакка өткөрүп беребиз, деди ал. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Бек Борбиев сырттан келген кандай уна болсо дагы өлкөгө киргизүүсүнө тыюу салуу бул акылсыздык. Ырчы Бек Борбиев велосипед чыгара албаган өлкөбүз, оң рулдуу машиналарга тыюу салгандарды акылсыздык деген ой билдирди. Велосипед чыгара албай жүргөн өлкөбүз, автоунаа жөнүндө али сөз жок. Оң рулдарга тыюу салабыз дегендерге ар дайым каршы оюмду айтып келем. Өзүбүздө автопром жок болгон соң элдин социалдык деңгээлин көтөрүү үчүн кандай авто болсо да чек койбой киргизүү керек. Унаасыз азыркы заманда карапайым үй бүлөнү элестетүү кыйын. Авто кырсыктарга сол рулдуулар деле аз эмес катышып жатканы баарыбызга маалым. Андыктан оң рулдарга тыюу салганды ойлонбой, өкмөт автопром курууну ойлонусу керек. Оңшо Өзбекстанга окшоп унаа заводдорун куруп алсак, анда түшүнүктүү оң рулга тыюу салсак орундуу, же ошол эле Россияда эле. Менин сунушум оң рулдуу унааны биздин шартта, биздин сол рулдуу трассаларда кантип айдоо керек деген айдоочуларга өзгөчө 2 айлык курстарды ачуу керек. Экзаменин өткөндөргө өзүнчө күбөлүк берип, трассага кое берсе болот. Албетте, бул менин жеке пикирим. Өзүң сол рулдуу же оң рулдуу эмес, арткы орунга дагы руль коюп унаа жасай албаган соң, сырттан келген кандай унаа болсо дагы өлкөгө киргизүүнө тыюу салуу бул акылсыздык деп Instagram социалдык тарамакка жазып чыкты. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов өлкөдө пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу керектигин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда пенсия курагын жогорулатуу керек деп билдирди. Бул тууралуу чиновник 17 февралда социалдык фонддун пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу немилгесин талкуулоо боюнча парламенттин жыйынында айтты. Ошондой эле пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу керек, бул дүйнөлүк практика. Биздин кошуналар дал ушул кадамга барышты. Бирок биз баарын таразалап көрүп чечим кабыл алышыбыз керек, деди Байсалов. Учурда Кыргызстанда пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, эркектер үчүн 63 жашты түзөт. Ошондой эле пенсияга эрте чыгууга жеңилдик алгандардын тизмеси бар. Мисалы, ал тизмеге күч түзүмдөрдүн кызматкерлери, бийлик тоол аймакта жашап иштеген кыргызстандыктар кирет. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров мамлекеттин карызы болбогондо маяна $1000 көтөрүлмөк. Президент Садыр Жапаров социалдык тармакка мамлекеттик кызматкерлердин маянасы көтөрүлөрү туурасында билдирүү жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан бери топтогон карызыбыз $5 миллиард жакын болуптур. Эми аны кайра кайтаруу мөөнөтү менин президенттик мезгилиге туш келип отурат. Эч маселе жок, толук төлөп беребиз. Төлөп бергенге каржы булактарыбызды жана пландарыбызды дагы аныктап койдук, деди Жапаров. Президенттин сөзүнө караганда, динамика көрсөтүп турганда, үстүбүздөгү жылдын баштап 2026 жылга чейин эң жогорку сумма $350 миллион төлөнөт. Андан кийин төлөм кайра ылдыйлап олтуруп 2030 жылдар менен төлөп бүтөбүз. Менин айтайын деген, ушул акча каражаттарын эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүүгө колдонсок, ар бир мамлекеттик кызматкер жок эле дегенде $1000 эмгек акы алып иштеп калмак экен. 1 апрелден баштап эмгек акыларды көтөрөбүз, бирок албетте $1000 жеткире албайбыз. Казынабызга жараша максималдуу түрдө көтөргөнгө аракет кылабыз, деп сөзүн аяктаган ал. Эске салсак, буга чейин министрлер кабинетинин билдиргенде, апрелде бюджеттик кызматкерлердин маянасы толук көтөрүлөрү пайдаланылып жаткан. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.